урматтуу мугалим эжекелерибиз, агайларыбыз, урматтуу ата-энелер. Ушул биздин капиталды оңдоп түзүүдөн өткөн мектебибиз ак жолтой болсун, баарыбызга кут болсун. Ушул мектебибизден биздин Кыргызстаныбыздын желегин бийик көтөргөн биздин балдар, кыздарыбыз окуп бүтүрүшсүн. Урматтуу мугалим эжекелер, сиздерге оңой эмес ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ушул мектепте эжекебиз менен чогуу келип, акыбалын көрүп аябай бир ызаланып, мындай жүрөгүм ооруп кыйналып койчу. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жардамы менен мамлекеттен акча бөлүндү. 39 миллион 990 миң, то есть 40 миллиондун тегеринде акча каражаты жумшалып, мектебибиз толук бойдон оңдоп түзөөдөн өттү. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Баштапкы абалы кандай болчу? Азмы татынакай кооз мектеп болуп калды. Ошо шаардагы мектептерибиздин эң алдыңкы сапаттагы мектеп болду. Эми бул жерде урматтуу ата-энелер отурасыздар, урматтуу мугалимдер отурасыздар. Ушул биздин мугалим эжекелерибизге ийгилик каалайм. Биздин ата-энелерибизге болсо ушул балдарын жакшылап тарбиялап, ушу мектепке келгенде жакшы окуп, билим алышын каалайт элем. Мурда биз бала кезде өзүңүздөр жакшы билесиздер, анча-мынча агайлар урушуп тилдеп койсо, биз үйгө жеткирип айтып барбачу элек. Унчукпай эле ошол анча-мынча таяк жеп калсак, анча-мынча урушуп койсо, эжеке агайларыбыз унчукпай эле калып калчу элек. Эми азыр бир аз заман өзгөрдү, но мен ойлойм, баары бир мугалим эжекелердин, агай эжекелерибиздин айткан сөздөрү биз үчүн акыл болуш керек. Агай ызаланбай, таарынбай, агай эжекелердин айтканын жасаш керек. Анда урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу агай эжекелер, урматтуу биздин окуучуларыбыз, ушул мектебибиз ак жолтой болсун. Куттуктаймын. Болуп жатат. Себеби ушул Гагарин атындагы орто мектеби толук капиталдык ремонттон өтүп, өзүнүн жаңы жүзү менен эшигин ачып алып турат. Бул ремонттоо иштери менен биз балдардын татыктуу билим алышына шарт түзүп, билим берүүнүн деңгээлин көтөрүүгө чоң шарт түзүүгө болгон кадамдарды эсептейбиз. Урматтуу мугалимдер, жаңы конушуңуздар кут болсун. Ушул сиздердин жоопкерчиликтүү билим берүү тармагыңыздардагы иштериңиздерде шыктуулукту, дем күчтүү балдарга билим берүүдө чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Билесиздер, да, знаете же, да, до как было после ремонта. Вот ушундай состояние болчу, да? Аябай плачевное очень состояние сычы. Крыша протекала, вот эти стены, моими спортзал, вход, спортзалы. В таком состоянии мы учились. В таком состоянии вы работали. Куда каласем такого не будет. На сон, татнакай, кооз мектеп бол, барын алмаштырдык, оңдодук, түзөдүк. Мен ойлойм, буюрса бул мектептен эми мындан дагы биздин балдар жакшыраак окушка аракет кылат депчи. Кана бисмилля. Кана келиңиздер. Олум? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы? Бисмилля. Ey Азамат алтындарым. Азамат алтындарым. Тамагыңыз да таттуу болсун. Я. Тамактар азыр берип атат. Тамактан кыла. Азамат. Ужасно болчу, эжеке. Вообще. Посуда новая, столы новые, приборы новые, все новое. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы. Ушул жердин көчө башчысымын. 66-жылы мен ушул мектепте окугам. Сиздин алдыңызда бул экосамын технологиясы, бул технология менен биздин окуучулар 2024-жылы республикалык баскычта 4-орунду ээлеп келишкен. Анда эмесе сизге экосамын жасоо боюнча мастер-класс көрсөтүп беришсин агай. Что мы делаем? Когда слово расстояние, мы добавляем в нее полезные добавки. Кому нравится лаванда, кому апельсин. Еще можно добавить овсянку, это будет муласкраб. Экомула это натуральная полезная
Самын, э? Бул окуучуларыбыз биздин 4-класстын окуучулары. Рахмат. Саламатсыңар балдарым, кыздарым. Кандайсыңар? Саламатсызбы? Кандайсыз? Азамат, Кеңешбек Шемаматович, бүгүнкү мектептин ачылуу аземине балдар кыздар волейбол командасы даяр. и ошондой эле бүгүнкү оюнду өзүңүз ачып берсеңиз. Мейли. Sizden estelik alsınlar. Макул. Саламатсыздар, балдарым, кыздарым, кандайсыңар? Саламатсызбы жеке? Отура коюңуздар. Кандайсыз жеке? Эсо жакшыбы? Кайсы класс бул? 9 э? Кандайсыңар балдарым? Денсаулык жакшы. Как мектеп жактыбы? Ремонт сонун болуп турбу? Парталар жактыбы? Мына жаңы парта мынакей. Силер үчүн атайын жасаттырдык. Мына парта, эмеректер бардыгы жаңы. Мурда билесиңер да кандай парта болчу, э? Эски эле. Мынакей. Эми окуш керек. Эми только окуш керек. Тура жеке. Билесиздер кандай парта болчу, сиздерде? Жылуулукчу? Жылуу? Мына Кудай кааласа жылуулук схемасын толук оңдодук. Толук бардык класстарда ушундай жылуу болуш керек. 30. Азыр канча? 28, э? Молодцы. Мурда бир партада 3 отурат болчу, э? Bir partada 3 partalarınızın havalı ötün açar ele. Rahmat ağay. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы жеке? Отура коюңуздар. Кайсы класс жеке? 9-Б класс, э? Ремонт жактуу балдарым, кыздарым? Сонун болуп калдыбы? Жылуу. Парталар жаңы, полдор жаңы, баары жаңы Кудай кааласа. Бул кайсы сабак? Жеке? Азаматсыздар, азамат. Только тетиги аз экен, эми, вешалка, плечики. Плечики надо будет заказать. Но сонун болуп калды. Жылуу, жарык, э? Мурда эски парта, эски ремонт, окугуң да келбей калды эле. Муну эми Кудай кааласа подват этпегиле, жакшы окугула эми. Жакшы окуп мына биздин ремонттон кийинки жыйынтык деп подват этпей, э? Отличниктер барбы жеке? Бар. Хорошиштерчи? Бар. Двоечниктерчи? Двоечниктер жокпу? Двоечниктер обычно арт жагында отурчу эле. Жакшы окуп атабы? Жакшы окуп калат. Телефон колдонбойсуңарбы? Карачы кандай сонун мынакей. Только ийгилик болуш керек, жакшы окушуңар керек эми балдарым, кыздарым. Сонун мы вами гордимся. Молодцы, ребята, кыздарым, балдарым. Только окуш керек. Кудай кааласа окуп келечектечи бир жакшы кесиптин ээси болушуңар керек. Силер мына Кудай кааласа чоңоюп калдыңар. 9 мына 2-3 жылдан кийин чоңоюп, уже мамлекетибизде эмне болуп аткан бүт баарын уже түшүнүп каласыңар. То есть бизде, урматтуу балдарым, кыздарым, ар бир жаран, ар бир Кыргызстан жараны, Кудай кааласа мына 2-3 жылда паспорт аласыңар, ар бир Кыргызстан жараны жеке өзү үчүн эмес, мамлекет үчүн мамлекетке салым коюш керек. Ал салымдар в чем ваша заключается? То есть ваша задача, сиздин эмеңер окуш керек, жакшы билим алыш керек, жакшы вузга тапшырып, ошо вузду бүтүп, элге кызмат кылыш керек. Элибизге кызмат кылыш керек, Кыргызстанга кызмат кылышыбыз керек. Ошондой алдына план коюп, вперед нужно идти, только вперед. Анан жок, я не смогу, андай болбош керек. Только окуш керек, аракет кылыш керек, бүттү. Макулбу? Быйыл ош шаарыбызга урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан эбеге эчсиз көп акча каражаты бөлүндү. Жалпы эле жол, атайын техникаларга сатып алуудан башка ошол мектептерди жана садиктерди ремонттоо иштери боюнча 1,5 миллиард сомдон ашык акча каражаты бөлүнүп берилди. Булар биринчи ошол Гагарина мектебибиз,
экинчи Нариманова, үчүнчү Кермету, төртүнчү Ломоносова, бешинчи тетиги Саргалчаева мектеп кайсы эле? Азыркы Кудай кааласа боло турган Алип мектебибиз. Бул 5 мектеп толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Нариманов мектеп менен Ломоносова кете 80% бүттү. Кудай кааласа бир декабрдын 20-сына чейин толук бүтүрөбүз. Андан сырткары 5 садик, 3 садик нөлдөн курулуп бүттү. Биринчи мына өзүңөр кече ак тилекте көп болдуңар. Үмүт садиги, так, Жибек, Айденек, Мерим, Асан Үсөн и Көкүмбей. 6 юбилейный, 6-7 садик толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Кудай кааласа ал бала бакчаларда сиздер менен чогуу бирдикте ачабыз.